Асан менен Үсен. İlgeri bir çal kempirden Асан Үсен деген эки баласы бар екен. Bir günü çal otun alıp жатса, қалың құрайдың içінен bir тоғық ұшып шығады. Ал тоғықтың жатқан жерін қараса, уя толған жұмыртқа. Çal tuzak тартып қойып базарға кетеді. Отынын сатып қайра келіп қараса, тузағына баяғы тоғық түшіп қалған екен. Çal жұмыртқасын етегіне салып, тоғын көтеріп үйіне келеді. Тоғықты жүк жиюучу тақтанын алдына бұтынан байлап бақтырып қояды. Bir günü çal 5-6 жұмыртқасын алып, падышанын тоғының жұмыртқасына салыштырамын деп, падышанын сарайына барады екен. Çalды падышанын жигиттери кармап, падышага алып барат. Падыша çалдын жұмыртқасын көрүп, 6 тыйын берип, 6 жұмыртқасын сатып алат экен. Жұмырткаң болсо алып келгин, дагы тыйын беремин дейт. Кийин çal bir этек жұмыртқа алып барып, падышанын bir этек тыйынын алып келет. Çal жанагы тыйынга мал алып байып кетет экен. Арадан көп убакыт өтпөй çal жаш келин алат экен. Күндөрдүн биринде çal базарга сатамын деп бир коро ириктерин айдап шаарга барат. Ошол шаардын ханы бул кедей çal тез эле кантип байып кетти деп таң калып, çалдын үйүн тегерете карап, эч нерсе байкабайт экен. Эми кетейин деп эшикке чыгып бара жатып, жүк чыгыч тактанын алдындагы байланып турган тоогукту көрүп, хан ойлонот. Ырыс мунун мал тегинде эмес, ушул тоогукта окшойт. Бул тоогуктун канатын жеген 90 күндө хан, башын жеген киши 40 күндө падыша болот. Мен мунун башын жеп, түшпөс падыша болоюн деп ойлонуп, çалдын жаш аялына кайрылат экен. Сен тиги тоогукту союп, башы менен канатын бышырып кой. Бир аздан кийин келип жеймин, анан кийин сага үйлөнөм деп үйүнө кетет экен. Аял тоогукту союп, казанга салып, баягы ханды күтүп кечиккенден, хан эмне кечикти экен, а? Мен барып эрişтип келейин. Силер болсо этти бышырып турула деп, Асан Үсөнгө тапшырып ханга кетет экен. Асан менен Үсен баягы тоогуктун этин бышырып жатып, башы менен канатын жеп коюшат. Хан этти караса, канат менен башы жок. Бул этти жебеймин. Мага тоогуктун канаты менен башы керек болчу деп тоогукту жебей коет экен. Анда жанагы аял, тоогуктун канаты менен башын Асан менен Үсен жеп койгон турбайбы дептир. Анда хан балдардын өпкө боорун бышырып кой. Мен эртең менен келип жеймин деп үйүнө кетет экен. Эртеси балдар медресеге кеткенден кийин жолунан тосуп Асан Үсөндү өлтүрүп, өпкө боорун алып кел деп баягы аял чалды жөнөтөт экен. Çal мектепке барып Асан Үсөндү чакырып алып, өгөй энеңер силерди өлтүрүп, өпкө бооруңарды алып келгин деп мени жиберди. Силер бир күчүк, бир мышык таап келгиле. Ал экөөнү өлтүрүп, өпкө боорун көйнөгүңөргө урап койгула. Мен шаарга барып силерге көйнөк, оокат алып келейин. Кийимдерди кийип, азыгыңарды көтөрүп алып качкыла дейт экен. Асан менен Үсен бир күчүк, бир мышык алып келип, баягы Çal айткандай кылат. Çal шаардан балдарга кийим-кечек, азыктарын алып келип, эми силер качкыла. Мен өлтүрдүм деп, кан болгон көйнөгүңөрдү жана ит менен мышыктын өпкө боорун аялга алып барып берейин. Силер ушул жол менен жүрүп отурсаңар, эки айрылыш жолго келесиңер. Чоң жолуна улууң, кичинесине кичүүң түш деп, жолду көрсөтүп өзү кайра кетет экен. Çal аялга келип баягы өпкө боорду берет. Хан ошол өпкө боорду жеп, ууланып өлөт экен. Асан Үсен болсо, баягы Çal айткандай эки айрылыш жолго түшүп кетет. Асан жүрүп отуруп, бир калың элге жолугат экен. Бул эмне болгон эл деп бир карыядан сураса, ал бул хан шайлашканы жаткан эл деп жооп берет экен. Ошондо бир аксакал адам бөлүнүп чыгып, мен хан болом деп талашпагыла. Андан көрө хандын кушун учурула. Ал кимдин башына барып консо, ошол киши хан болсун деп кеңеш берет экен. Эл хандын кушун учурат. Куш айланып учуп барып, Асандын төбөсүнө конот экен. Асан тажы кийип, такка отуруп, хан болуп калат экен. Үсен жүрүп отуруп бир үйгө келет. Ал үйдө бир кыз бар Çal кемпир жашайт экен. Çal кайдан жүргөн баласың деп сурайт экен Үсөндөн. Анда Үсен, баласы жокко бала, ботосу жокко бото болоюн деп жүрөм. Анда мага бала болгон деп Çal айтат экен. Мейли, болсо болоюн. Үсен баягы үйдө жатып калат. Эртеси Çal менен кемпир эрте менен эрте туруп, бул эмне болгон бала болду экен деп караса, Үсөндүн башында бир капчык тыйын турат. Кемпир ал тыйынды катып коет. Ар күнү Үсөндүн башында тыйын боло берет. Аны кемпир алып ката берет. Ошол элде бай жана дубакөй, эри жок, шатыра долу деген аял болот экен. Ал Үсөндүн ичинде тооктун канат эти бар экенин билип, ошол тооктун канат этин алуу үчүн ким биринчи болуп чуркап келсе, мен ошого турмушка чыгамын деп балдарды жарыштырат. Үсен балдар менен жарышып биринчи болуп чыгып келет. Жарыштан чаңкап келдиң деп шатыра долу туз чыланган суу берет экен. Үсен ичип жиберип, кайра жүрөгү айланып кусуп жиберет. Ичинен тооктун канаты чыгат. Шатыра долу канатты көрөр замат жутуп жиберип, үйүнө кирип жатып алат. Үсен үйүнө келип жатат.
Бирок эртең менен турса, баягыдай күндө чыгып турчу тыйын жок. Ал баардыгын түшүнүп, кой, бул үйдөн кетишим керек деп жөнөп кетет. Жүрүп отуруп бир жерге келсе, 3 киши мушташып жатыптыр. Үйсөн, эмне мушташып жатасыңар? деп сураса, алар жооп бериптир. Биз жайыл тастырконду, ур токмокту жана аса мусаны талашып урушуп жатабыз дешет. Үйсөн, жайыл тастырконуңар эмне? Жайыл тастыркон жайыл десең эле түркүн тамактар даяр болот. Ур токмогуңар эмне? Кимге каршы болсаң, осону ур токмок ур десе, аны селейте коет экен. Аса муса дегениңер эмне? Каалаган жериме жеткир деп минсең, каалаган жериңе жеткирет экен. Биз аса мусаны талашкан элек да. Эми урушпагыла. Үчөөң жарышып келгиле. Кимиңер чыксаңар ошонуңар алгыла. Мен аса мусаны кармап турайын дейт бала. Ошентип аса мусаны Үсөнгө карматып коюп, баягы үчөө бул айтылган сөздү ырас көрүшүп жарышат. Узап кетер замат Үсөн тастырконду курчанып, токмокту белине кыстарып, аса мусаны минип, эми аса муса мени бир жакшы жерге жеткир деп көзүн жумат. Бир маалда көзүн ачса, тунжурган токойдун ичиндеги көлөкөлүү чынар теректин түбүндө жатат. Үсөн баягы тастырконду жайып алып, тамак ичет, теректин түбүнө жатып уктап калат. Ойгонсо түш болуп калыптыр. Мен ушул жерге шатырадолуну алып келсем жакшы болгон турат, деп бала баягы аялга барат. Шатырадолуну эшитип келип, Үсөн жайыл тастырконду жайып, шатырадолуга тамак берет. Аябай сыйлайт. Ошол жерде Үсөн бир маалда уктап кеткенде, шатырадолу жайыл тастырконду, токмокту, аса мусаны алып үйүнө кетип калат экен. Үсөн ойгонуп караса, жайыл тастыркон жок, ур токмок жок, аса муса жана шатырадолу жок. Үсөн аябай капа болуп, ары чуркайт, бери чуркайт, бирок шатырадолудан кабар жок. Акыры чарчап чалып уктап калат. Бир маалда ойгонсо, Ой бала, тургун, чынар теректин жогонураак бутагын кескин. Анын баш аягын тарыгында минип алып, шатырадолунукуна жеткир десең ал жеткирет. Ага барганда, шатырадолуну көк эшек бол деп, ошол таяк менен башка ур. Ал эшек болуп калат. деген үн чыгат экен. Үсөн туруп чынар теректин жогонураак бутагын кыркып, баш аягын кесип минет экен. Шатырадолуга жеткир, дейт экен. Чынар теректин бутагы Үсөндү шатырадолуга жеткирет. Үсөн шатырадолунун үйүнө кирип барып, көк эшек бол деп башка бир коет экен. Шатырадолу ошол замат көк эшек болуп калат. Бир күнү Үсөндүн үйүнө отун алып саткан 3 жетим келиптир. Үсөн аларга, силер мынабу эшекке отунуңарды жүктөп, оокатыңарды кылгыла. Бирок дайыма моюндан байлап жүргүлө, болбосо качып кетет, деп эшекти берет экен. Балдар отун жүктөп бир күнү эшекти качырып жиберишет. Ал барып падышанын жигиттеринин колуна түшөт экен. Эртеси балдар эшегин издеп такыр таба алышпайт. Издеп жүрүп, Асан падышанын жигиттери байлап койгон жерден табышат. Асан падыша жигиттерине, бул эшек деген эшек эмес. Ээси келсе менден уруксатсыз бербегиле, дептир. Баягы 3 жетим эшекти таанып алып кетебиз десе, падышанын жигиттери такыр бербей коюшат. Ал үчөөнү эриштип алып падышага алып барат экен. Бул кимдин эшеги деп падыша сураса, алар жооп берет. Үсөн мырзаныкы дешет. Үсөн менин ниним окшойт. Ээсин алып келмейинче бербейм, деп Асан эшекти балдарга бербей коет. Баягы 3 жетим Үсөндү падышага алып келсе, өзүнүн бир тууганы. Ошол жерден Асан менен Үсөн табышып, экөө эки жерге падыша болуп калган экен.